Кыргыз эли кандай оор кырдал болбосун бири-бирине жөлөк таяк болуп келген. Аксакалы акылын айтса, орто муун менен жаштар биргелешип ынтымакта өмүр сүрүшкөн. Ушул кыргыз элинин жакшы адаты азыр күнгө чейин сакталып келүүдө. Жардамга муктаж болгон жарандарыбызга кайдыгер карабай жардамын берген жарандарыбыз күндөн күнгө көбөйүп жаткан учуру. Ошолордун бири Бурулкан Какеев эжебизге Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду тарабынан керектелген жата турчу керебет алып берди. Салам алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Бир боор биздин кыргыз бир туугандарыбыз, мекендештерибиз. Биз бүгүнкү күндө биргелген бул жалганда баарыбыз замандаш болуп, ушул бир замандаш болуп жашап атканыбызга өтө кубанычтабыз. Анткени мындай энелер эне батасын алып, бүгүнкү күндө ушул колубуздан келишинче кайрымдуу бол коомдук фонду эл үчүн, мекенибиз үчүн бир кандайдыр бир деңгээлде салымыбызды кошуп, ошол алыста туруп жакындан колдоо көрсөтүп, же болбосо алыста туруп ошо кол сунган колуна биз тирек болуп, ошол салган аманаттарды дарекке жеткизүү максатында биз кызмат кылуу аракетиндебиз. Биздин бекем ниеттерибиз ушундай бир бекем бир принциптүү негизде иш алып барабыз. Башка улуттан жардам албай, өз энелерибизди өзүбүз кучагыбызга алып, ушунчалык кыйынчылыкта бизди багып өстүрүп чоңойткон энелерибиз үчүн биз кызмат кылайлы алардын алдында деген ниетте биз иштер жасап келебиз. Бирок мына ошол өзүбүздүн эле энебизге кызмат кылгандай мына ушундай апаларыбызды кантып иш жасап келебиз. Бирок мына бул эжекебиз менен дагы мына энекебиз менен колубуздан келишинче бир аракет кылсак экен, бул энекебиздин дагы чындыгында акыбалына карап келгенде муктаждык бар. Ошондой муктаждык бул жерде Батирде жашайт. Ушул Батирде жашап квартплата төлөй албай бизге байланышка чыгат кээде. Биз мүмкүн болуп калса келип колубуздан келишинче ырастайбыз. Колубуздан келбесе айла жок болот. Бирок ушундай иштерибиз көп болсо экен. Бурулкан Какеева авто кырсыгына кабылып, азыркы күндө минтип балдак менен басып калган. Андан тышкары Бурулкан эже акылуу Батирде жашап келет. Турмуштун оор тагдырын башынан өткөрүп, ушундай күндөрдү башынан кечирип жаткан кези биз кереметти алып барганда аябай кубанып, энелик батасын берди. Бул отурган кроваты дагы мына отурган жери ыңгайсыздык болуп аткандыктан бир кандай бир маселе кылып, бул коомдогу болуп аткан социалдык маселелер, мондай муктаждык маселелер муну чечүү үчүн ким чечиш керек? Биз окшогон кыргыздын мындай уулдары биз чечпесек, биз маселе ырастап бербесек, анда апаларыбыз отурат мынакей же иштенсе ишке жарабмак түгүл өзүнүн берде бастыруусу кыйынга туруп атат. Анан ошон үчүн мына ушундай бул эже муногу диванды берип жүргөн эжекебизге Алла ыраазы болсун. Ошол бир мекендешибиз берип жүрүптүр. Ошону Кудай буйрса биз ортодо жок гана көпүрө болуп, биз дайыма эгер сиздерден ушундай сунуштар болсо, бизге айтыңыздар, биз жеткизип берүүгө аракет кылабыз. Кудай буйрса. Анан алыста туруп дагы ушу кол сунган бир туугандардын аманаттарын ушинтип бөлүштүрүп жеткизген аракетиндебиз. Кудай буйрса. Анан бул эже бизге Сбербанк деген карточкабыз бар. Москвада жүрүп, ошол орустун полун жууп, түрктөрдүн ушундай бир Турцияда арып тараптуу бир ар кандай жумуштар менен алектенип кыйналып ушундай акча таап жүргөн уул кыздарыбыз бар. Ошолор бизге Сбербанкка да салышат, жөнөтүшөт. Ошолорду биз үнөмдөп, баягы биздин завод фабрикабыз болбогондон кийин кирешеги булабыздын баары ошондой мекендештерден келет. Ушулардын аманаттарына бир чай алып ичип, ошого бир балдарыбызды берип коюңуз. Ошол жакта балдарыбыз бар. Алла ыраазы болсун. Эми ушу кагылайын рахмат ушуну берипсиз. Мени сыйласаң, сени Алла таалам сыйласын. Балдарыңдын сыйын көр, урматын көр, жолдош менен бактылуу таалайлуу көр. Уулдун урматын, кыздын кызматын көр. Бизге ушу көпүрө болуп аткан ушу биз азамат болбосо, биздин багыбыз ушу биздин немебиздин баарын, биздин тагдырыбыздын таалайыбызды чечкен эле ушу азамат болуп калдык. Биз кайрыла турган жерибиз деле жок. Негизичи. Анан ушунчалык кээде ушу квартплата төлөй албай калам. Ошо квартплатаман берип төлөп калат. Ачка болдум десем, ока ташыман берди, майыман берди, унуман берди жеткизбет. Ыраазы экөөнө рахмат биринчиден. Эгерде ушул барлыкта, ушул ыраазы экөө болбосо, мен мисалы бул диванды, мен мисалы үчүн мындай жардамды мен көрбөйт болчумун. Мага эч кандай неме жок болчу да. Эми рахмат кабыл кетейин. Эми дагы күрүштүн арты менен күрмөк сучат дейт, кыргыз макал туура келип атпайбы калып кетейин. Эми Алла ыраазы болсун. Биринчиден ошо азамат менен өмүр ден соолук берсин, имандуулукту берсин, бактылуулукту берсин. Ушунча энелердин өз энесиндей койнуна батып,
атасы энеси тааныбаган ата эненин апалары барып канча деген үйлөрдү куруп, канча деген немелердин көзү болуп келатат. Ушул баланын, ушул балдардын арты менен биз ушундай даражага, ушундай эмеге жетип отурабыз. Эми ушул баланын арты менен Италиядан болот, Америкадан болот, Россияданбы, эми ошол жакта жүргөн мекендештерге дагы өмүрлөр узак болсун, ден соолуктары чың болсун, тапкандардын берекесин берсин, тапкандардын жакшылыкка жумшасын. Алла Таалам ошо бизге канча рызкы дөлөт берсе, аларга 2 эселентип, 3 эселентип ашыгы менен берсин, өмүр берсин, ден соолук берсин, Алланын ыраазычылыгы болсун. Эми бардык жакшылык нерселерди ушуларга берсин Алла Таалам. Канчалык эмелер эме кылып атат. Эми Кудай кааласа ушу балдарга өмүр, ден соолук, ыймандуулук, бактылуулук, өз айткандай эч бир эне кыйлабасын, эч бир эне муктаж болбосун, эч бир эне жерде калбасын, эч бир тууган эме болбосун, майып болбосун, жакшылык болсун. Мындан ары жакшылыктын үстүндө жаркылдап, ушундай автосокун, ушундай эмелер үстүндө жаркылдап жүрө берсин. Алла Таалам ушуларга өмүр, ден соолук, ыймандуулук, бактылуулукту берсин. Жана диван берген ошо келинге да рахмат, бактылуулукту, рахмат. Жакшынакай дивандарды алсын, жакшынакай чөнтөгүнө акчалар толсун, жакшылыктын үстүндө жаркылып жүрө берсин, алга да рахмат. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуу фонду азыркы күндө жалгыз бойлуу майпенелерге, көчөдө алган аталарга, дейги эле жалпы муктаж болгон кыргыз жарандарына кол сунуп келет. Андыктан биз менен сооп табуу жолунда бирге болгуңуз келсе, алыстан туруп жакындан кол сунуңуз. Кыргызстандын ичинде 0700 41 41 41 номерине 50 сом аркылуу жана Сбербанк аркылуу жардам берсеңиз болот. Сиздер берген аманаттар так жана туура дарегине жетет.